Salam dostlar, бұл сабақта план кроулени кандай кылып иштегенин үйрөнөбүз. Мына 3-чү этажга чыгабыз. План кроулиге жана L-ды басып, мына линия менен бир четинен чийип алабыз. План кроулинин өзүн дагы көчүрүп барса болот. Арка жака анан ошол жактан көчүрүп иштесе дагы болот, бирок кээде көчпөй калат. Ошондуктан менин методум ушундай. Анан мындан дагы оңой жолдорун билгендер болсо, билбейт экен дебейсиздер. Ушул метод менен эле иштеп келе жатабыз. Мен үчүн бул иштин кыйынчылыгы жок. Азыр линияда сызып алабыз, кийин наракка алып өткөндөн кийин бир сыйра оңдоп чыгабыз. Эми дуалдын ички тарабын өзгөртүү үчүн мынаны басабыз. Мына үзүк сызык менен дуалдын ичкерки тарабынан сызып алабыз. Мунусу дагы бизге керек. Мына дуалдын ички тарабы экен деп ойлобоңуздар. Ал эмес, мына крышанын мына өзүнүн мына сызыгы турат. Ошол дуалдын ички тарабы болуп эсептелет. Окей. Мындан сызып алдык буюрса. Эми линияны бир басып туруп, Ctrl-A'ны басабыз. Мынакей линиянын бардыгын кармады. Копировать. Escape. Эми мына биз иштеп аткан тарапка алып өтөбүз дагы. Вставить. Ctrl-V. Вставить. Окей. Эми бир сыйра оңдоп чыгабыз. Бизде стройкага эгер аралашып жүргөн болсоңуздар, план кроулини мындай колдо иштеп чыккандан кыйналбайсыздар. Сиздерге дагы сунуш берем. Стройкада бир аралашып практика кылып алганыңыздар өздөрүңүзгө аябай жакшы болот. Окей. Burçtan болуш керек. Эки линияны бириктириш үчүн мынаны басабыз, пересечь. Окей. Бул жери мындай берекет.
Keyin mына бул жерде мындай линия болбойт. Себеби бул жак баардыгы бирдей скатта кетет. Мына бул жер дагы курулуп келгенде мындай болуп калат. Так. Мына линия ашыкча. Мына биздин план кровли. Эми буга осьти көчүрүп келебиз мынакей. Даяр осьубуз бар биздин. Shift'ti басып бул жагын дагы көчүрөбүз. Жана бир бурчунан мына Ctrl D'ни басып туруп, мына бир бурчтан кармасак, ара калып барганда да ошол бурчуна коебуз. Ошол жерден мынакей алдык. Ctrl'ды бир басып коебуз, эстен чыгарбай, мынакей биз кармаган бурч. Ашыкчаларын жылдырып. Bir sıyra düzde alabыз. Мынакей эми размерлерин берип чыгабыз. Мынакей план кровли жагынын размери 81. Аны бери ашыкча негизи. Ошондуктан 800 кылып оңдоп коебуз. Аларды да бардыгын привязка кылып чыгабыз линияларга. Окей. Размерлерди округлять этип коебуз. 1380. 2 мм эч нерсени чечпейт. 2410. 530. Мына бул жакты да ошо улабыбыз келсе, мына бул жерди 2 жолу басабыз. Мынакей. Мына плюс бассак, бул жака да уланат. Мынакей. Дагы басабыз, дагы уланат. Правильно басабыз. Округлять этебиз. 2380. 3 мм кошуп коебуз. Ошондой болуп жасалат. Кийин L'ды басып туруп линияны. Окей, мындай алсак. Градус скат ушул жака дегенди түшүндүрөт. Анан текстти коюп туруп английский L барабар. Канча градус болду бизде? 35 градус. Процент кылып дагы иштесе болот. Процентин жазып. Биз азыр градуста иштеп турабыз. Окей. Ctrl M. Бул жагына да коюлат. Ушул скаты ошол тарапка караган бардыгына ошол стрелкаларды коюп чыгабыз. Ctrl M зеркальный. Ctrl M Ctrl. Ya. Эми бул жака копировать этип, Ctrl E менен айландырып. Окей.
koyup çıkabız. Ctrl M menen bu jaka da taşlap aşıkçasını alıp koyabız. Bundayrak koyabız. Bundayrak koyabız. Mına razmerleri daha toluk berip çıkış gerek. Hazır hem vakit biraz tar bolgonduktan şunu yerge çeyin gana görsetem. Bu yerde daha sınat. Kıskaça tokater jeri şu. Kommentariyde daha sorular olsa yazыңыздар, like basыңыздар, kanalga жазылганды unutпаңыздар. Keyingi sabaktan görüşkünчө саламатта болуңуздар.